Бүгүн мамлекеттик символдорго маани берген кыргызстандыктар үчүн өзгөчө күн. Өлкө жарандарын мамлекеттик духта тарбиялоо максатында 10 жылдан ашык убакыттан бери туу күнү белгиленип келет. Таң эрте кала бийлиги Ала Тоо Борбордук аянтында майрамдык иш-чара уюштурган. Майрам 2010 жылдан баштап официалдуу түрдө белгиленип келет. Бул майрам бардык кыргыз элибиз үчүн чоң майрам. Себеби ошол биздин желегибиз, бардык мамлекетибиз үчүн бардык саясий чет өлкөдөгү ар бир биздин президентибиз, официалдуу делегациялар барганда биздин спортчуларыбыздын жеңиштеринин артынан көтөрүлө турган биздин сыймыгыбыз. Ушул борбордон баштап өлкөнүн булуң бурчунда желбиреп турган тууну даярдоо оңой эмес. Кездеменин узунуна туурасына жараша туудагы түндүк ыкылдаттык менен түшүрүлөт. Бул өтө маанилүү деген Казира Сопиева Кыргызстандын башкы атрибутун 20 жылдан бери даярдап келет. Узундан 5ке бөлүп, 3кө көбөйтүп, ушундай өзүнүн немелери бар. Ошо менен жасалып, чоңоюп, кичирейип. Анан ушул нурлары сол жакты карап туруш керек да, флагшток деп коет. Ошол жакты карап 40. 38-39 эмес, ровно 40 болуш керек. Алар жасаган туу өлкөдөгү ири иш-чараларда колдонулат. Мисалы, мамлекеттик сапарларда президенттердин жолугушчу жерлеринен тарта унааларына чейин илинет. Спортчулар мелдештерге атайын буйрутма менен алып, башка мамлекеттерде желбиретишери ырас. Бул туунун жасалышы канча убакыт кетерин айта албайм. Ар кандай болот да, размерине жараша болот. Размерлери биздики стандарт менен кетет. 1,5, 1,10, 1,80 болуп, андан да чоңдор да бар, 3 метр, 6 метрлик дегенде. Биз бияктан Кыргызстан туусун эле эмес, ар кайсы мамлекеттикине жасайбыз, бизге заказ келсе. Дал ушул эркиндикти айгинелеген тууга быйыл 29 жыл болду. 1992 жылы 3 мартта легендарлуу парламент 2 айча талкуулап бекиткен. 91-жылы эме жогорку кеңеш символикаларга конкурс жаралаган. Гезиттин барына чыккан. Анан мен анда көлдө жашачумун. Ошо гезиттен окуп алып анан кийин конкурстун шарттарын баары жазылууда. Эмне керек? Желек, герб. Анан жасай баштадык. Өзүбүз отуруп, мен өзүм эле өзүм архитектор болгондон кийин кесибибиз ошол болуп атпайбы. Туунун 5 авторунун бири Эдил Хайдарбеков башында комиссияга 1000ге жакын вариант түшкөнүн айтат. Андан 3-өө тандалып алынган. Бирок алар дароо жараган эмес. 2-3 ирет жогорку кеңештин жыйынына чыгарылып, акырында азыркы туу кабыл алынган. Кызыл түстүн тандалганы жөн жерден эмес. Кыргыздар айрыкча орто кылымдардан бери кызыл түстөгү тууну, байракты колдонуп келишкен. Түндүктүн да мааниси чоң. Түндүк көтөрүү деген ал жанагы боз үйдү тиккенен мааниси боз үй тиккен эле эмес. Түндүк көтөрүү деген бу үй бүлө куруп, үй салып, бала бакыралуу болду деген сөз да. Ал эми ага бириктирилген 40 нур байыркы 40 уруунун бирдиктүү Кыргызстанга чогулганына ийгинелейт. Түндүк өлкө калкынын биримдигинин символу Кызыл Айкөл Манастын туусунун түсү болгон. Айпери Самат кызы, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ.